Саламатсыңарбы окуучулар? Кыргыз тили сабагыбызды баштасак, бүгүнкү өтө турган темабыз атама сүйлөм. Балдар, биз бүгүнкү сабакта атама сүйлөм боюнча билесиңер, кепте туура колдоносуңар жана сүйлөмдөрдү түзүү менен бүгүнкү сабакка көнүгөсүңөр жана түшүнөсүңөр. Эми балдар, сабакты баштасак. Балдар, биз бир тутумдуу сүйлөмдөрдү бөлүп алганбыз, Э менен жасалган сүйлөмдөрдү эмне деп атаганбыз? Атама сүйлөмдөр деп атайбыз. Затты, окуяны, мезгилди, орун мейкиндиктин аттарын атоо иретинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөрдү биз атама сүйлөм деп атайбыз. Мисалы балдар, түп-түз талаа. Канча караган менен уч кыйрына көз жетпейт. Түн, ай жарык деген сүйлөмдөргө көңүл бургула. Мисалы балдар, түп-түз талаа, түн, ай жарык деген кызыл менен белгиленип турган сөздөрдүн баардыгы атама сүйлөм болуп эсептелинет. Себеп булар затты атап көрсөтүп атат, балдар. Ошондуктан атама сүйлөм деп аталат. Атама сүйлөм балдар сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратылбайт. Сүйлөмдүн бул түрү көркөм адабияттарда кеңири колдонулат. Атама сүйлөмдө аны менен байланышта айтылган сүйлөмдүн мааниси зор. Анткени ал аркылуу атама сүйлөмдөгү ой андан ары улантылат, тереңдетилет мындайча айтканда. Мисалы балдар, согуш деген сөзүбүздү алсак, сүйлөмдү алсак, бул согуш деген сөзүбүз атама сүйлөм. Эми мындан ары карагыла, согуш дегенин кан төгүү, жакырчылык, кайгы, муң деген сүйлөм болуп атат. Бул жерде болсо, демек биз бая согуш дегенди атап айттык. Эми ой мындан ары улантылып жатат. Демек атама сүйлөмдүн сүйлөмдөгү орду аябай терең. Атама сүйлөмдүн уюштуруучу негизин атоочу сөздөр түзөт балдар. Анын ичинен көбүнчө атоош жөндөмөсүндөгү зат атооштордон турат. Мындай сүйлөм атоош жөндөмөсүндөгү сөздөн жана сөз айкашынан жасалат. Бардык эле атооч сөздөр балдар атама сүйлөмдү уюштура бербейт, бирок биз ошого маани беришибиз керек. Кубулуштарды, окуяны, мезгилди, орун мейкиндиктин аттарын атоо иретинде айтылган бир тутумдуу сүйлөмдөрдү гана биз эмне деп атайт экенбиз ошондо? Атама сүйлөм деп атайбыз. Мисал келтирели, жакшылап түшүнүш үчүн. Затты билдирген атоо иретиндеги атама сүйлөмдөргө, мисалы, капчыгай дей турган болсок, бул затты билдирип турат. Согуш дегенибиз бул бир окуяны билдирип турат. Эми мезгилдик, орундук маанини билдирген атама сүйлөмдөргө мисалга азыркы эле түп-түз талаа, түн деген сөздөр булар мезгилди, анан түп-түз талаа болсо орундук маанини билдирип турат. Ал эми балдар заттын сындык, кыймылдык белгилерин атоо иретинде колдонулган атама сүйлөмдөрдү атасак, бул жерде кой куйруктуу, найча бойлуу, музоо баштуу деген сүйлөмдү ала турган болсок, бул жерде заттын сынын билдирип турат. Табышты, элести атоо максатындагы атама сүйлөмдөргө болсо, жалт-жулт, жылт-жулт деген сөздөрдү атасак болот. Булар элести, табышты билдирип турат. Азыр болсо балдар, китебиңерди ачкыла, 231 бет, 256 көнүгүүгө көңүл бургула. Бул жерде балдар сөздөр берилген. Ушул сөздөргө карата силер атама сүйлөмдөрдү түзүп мага жибергиле. Үлгүгө карагыла. Бул жерде тескей ялатоо деген сөзгө үлгүгө карай сүйлөм түзүлгөн. Бийик, аскалуу, тескей ялатоо. Демек бул жерде тескей ялатоо деген сөзүбүзгө атама сүйлөм болду. Атама сүйлөмдүн грамматикалык негизин бул жерде атоош жөндөмөсүндөгү зат атоочу түзүп турат. Орундук мааниде. Силер дагы мына ушундай кылып калган сөздөргө сүйлөмдөрдү түзүп кайтарым байланышка чыккыла.